Бизге кайрылат качан бойна болуп калганда. Бойна болгонго чейин кайрылбай эле, ичпей эле жүргөн да. Турмушка чыгып, эне болом деп пландаштырган кыз келиндерибиз врачка көзөмөлгө келип, фолиевая кислота деген дарыны ичип башташ керек. Ал түйүлдүктүн нервтик түтүкчөлөрүнүн жакшы болуп, баланын жакшы дени сак баланын төрөлүшүнө өбөлгө болот. Баланы пландаштыргандан алдында 3 ай ичет. 3 ай ичкенден кийин эгер бойна болуп калса, ал дарыны улантып ичет, төрөгөнгө чейин, бала төрөлгөнгө чейин, и даже төрөгөндөн кийин баланы эмчек эмип атканда да ичиш керек. Ал эмчек аркылуу өтчү дары. Кошумча дагы биздин Кыргызстанда йод жетишпегендиктен, йодду да кошуп ичиш керек. 200 граммдык ядомарин деген дары бар. Ошону сөзсүз кошуп ичиш керек. Ал дагы нервный клеткаларга баланын дени сак төрөлүшүнө жардам берет.